Мен атым Кубат Кемелов, өзім кесібім инженер-эколог, техника илимдеринин кандидаты. Бул маселе менен көптөн бери иштеп келатам. Депутат Чыңгыз Айдарбеков жакшы айтты. Биз өрт менен күрөшүп атабыз. Өрттүн себеби менен эмес, өрт менен күрөшүп атабыз. Ал туура эмес подход да. Биз туура багытты тандап алышыбыз керек. Багытты кантип тандайбыз? Азыркы учурдагы проблема эмес, биз туура багытты тандасак, ошондо ушу проблемаларды чечебиз. Бул проблеманы канча жылдан бери айтып келатат, бирок чечимдер жок. Эми мен кыскача адис катары айтып коеюн, себеби эмнеде? Биринчи, күйүү процессинде, бардык жерде күйүү процесси колдонулат. Бардык жерде көмүр, бензин, газ колдонулат. Булардын баарынан тең атмосферага баары бир загрязняющий, кирдетүүчү заттар чыгат. Анын үчөөнүн ичинен салыштыра турган болсок, эң кир отун болуп көмүр эсептелинет. Себеби көмүрдүн курамында минералдардын баары бар. Ал химияда закон бар. Жоктон пайда болбойт, пайдадан жок болот. Ал атмосферага сөзсүз түрдө чыгат. Көмүрдөн биз отказ кылышыбыз керек. Перспективада биз отказ кылышыбыз керек. Мисалы, Европа мамлекеттери кантип смогтон кутулду? Ошол эле Лондон тибиндеги смог или Лос-Анджелести карай турган болсок, вот именно Лондон тибиндеги смог кантип кутулду? Көмүрдөн отказ кылган. Бул отундун түрүн колдонбойт. Биз перспективада ушу көмүрдөн отказ кылышыбыз керек. Кандай гана тазалабайлы, баары атмосферага минералда кармалган ошол эле сульфаттар баары атмосферага чыгарат. СО2 түрүндө атмосферага чыгат. Андан кийинкиси отун түрүн, отундан карадык. Бензин, экинчи очередте бензин турат. Бензиндин азыр сапаты контролдуу болбойт. Бензиндин курамындагы күкүрттүн кармалышы контролдуу болбойт. Бизге азыркы убакта сапаты контролдуу болбогон бензиндер жагылып атат. Газ аларга караганда салыштырмалуу тазараак. Ушул жерден да бир сунушум айта кетейин деп атам. Мисалы, азыр бензиндин ордуна газга автомобилдерди өткөзсөк болот. Эми мамлекет өткөзбөйт, бирок адамдар өзүлөрүнүн өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошону жеңилдетип беришибиз керек. Себеби мисалы азыр моторго газовый установка кое турган болсоң, аны оформить этиш үчүн эмеден азыр ГАИ кызмат эмес, эми ГАИ деп айта берейин, алардан 5000 сом уруксат алыш керек. Ошол процессти да жеңилдетсеңер, балким транспорттарды газга өткөзсөк, дагы бир решениясы болот эле деп ойлойм, бензиндин ордуна. Себеби катализаторду дагы элдерди заставить этип катализатор койдура албайсыңар. Андан кийин колдонулган кандай күйүү процессинде кандай ыкма менен жагылып атат? Вот салыштырып көрө турган болсок, жеке сектордан эч кандай технология жок. Жөнөкөй эле обычный ыкма менен эле жагылат. Жагылганда көмүр, жаман сапаттуу көмүр жагылып атат. Биринчиден бышпаган көмүр, экинчиден аякта технология жок. Ошондуктан атмосферага биринчи чыгарып аткан источник бул смогтун себеби болгон бул жеке сектор. Экинчиси транспорт. Мурда деген өзүңөр байкасаңар керек, жайкы убактарда смог болчу эмес. Азыркы убактарда смог болуп келатат. Мунун себеби түздөн түз транспорт. Себеби көмүрдөн эмес, бул транспорттун эсебинен пайда болгон смог. Бизде азыркы убакта жайда да смогтор пайда боло баштады. Бул азоттун соединениянын эсебинен пайда болгон смог болуп эсептелинет. Андан кийин үчүнчү ТЭЦ айтылып келет, бирок ТЭЦ анча таасир этпейт, себеби ал инверсионный слойдун үй жагында жайгашкан. Бир гана жанакы инверсионный слой өйдө көтөрүлө турганда, ошондо ТЭЦтин түтүнү ичине кирет. Но көпчүлүк учурда инверсионный слой 200 метрдин тегерегинде суук болуп кеткенде, ошол убакта көмүр жагып баштайбыз дагы, анан ТЭЦтен чыккан түтүн өйдө карай кетет, жеке секторлор ошо инверсионный слойдун астында калып калат. Анан мындай да кандай чечим жолдору бар деп айта турган болсоңор, биз багытты кандай тандашыбыз керек, туура багытты. Биз электроэнергиясына өтүшүбүз керек. Эч кандай газ дагы решение эмес. Себеби эмне? Кошуна мамлекет менен 30 жылдан кийин мамилебиз кандай болот? Же 30 жылдан кийин, 50 жылдан кийин газ түгөнсө, кайра эле көмүр жагып баштайбыз анда. Ошондуктан газификация болгон азыркы временный решение, но бирок перспективада газ решение эмес. Бизде Кыргызстанда электроэнергиясын өндүрүү мүмкүнчүлүгүбүз көп. Себеби сууларыбыз бар. Ошол жака мини гэстерди урдуруш керек. Мамлекетке, өкмөткө сунушум. Ошо тармакка, электроэнергия тармагына көңүл бурушубуз керек.
күндөн электричество албай, күндөн жылуу калгандай болушубуз керек. Күн панели эмес, күндөн жылуу калгандай болушубуз керек. Теплонасосторду колдонсок, экономичный болорок. Жөнөкөй күү процесс, то есть жана жылыткычтардын ордуна теплонасосту койсок, эффективдүүлүгү жогору болот бир топ. Рахмат. Андан кыскача мен жыйынтыктап коеюн, эми адистерди укпаганда башка кимдерди угасыңар. Андан кийин бензиндин сапатын көбөйтүшүбүз керек. Унааларга газ установкаларын койгонго жеңил шарттарды түзүп беришибиз керек. Мэрияга сунушум бул транспортты жакшыртышыбыз керек. Транспорттун түрүн жакшыртмайынча, салыштырып эле айтсак, Европага салыштырсак, ошол эле өнүккөн Пекин, Японияга салыштырсак, транспортты жакшыртмайынча бизде бул проблема боло берет. Андан кийин бак-тарактын абаны тазалаган бир эле нерсе бар, бак. Жайкы убакта өзгөчө. Кышында тазалабайт, бирок жайкы убакта бак тазалайт. Ошо бактардын санын азайтып атабыз, кыркып атабыз. Анын ордуна жаңын отургузбай атабыз. Эмнеге отургузбайбыз? Биринчи, ошону ойлонуп туруп, бакты кыркаардан мурун ошонун ордуна жаңы бактарды отургузуш керек. Түйүнөн кыркаардан мурун жаңы бактарды отургузуш керек. Андан кийин мэрияга ген план Бишкек шаары болбой эле айыл болуп баратат. 99 конуш болуп кетиптир. Ошо конуштун ордуна 5 этаждуу, бийик эмес, 5 этаждуу үйлөр курулуш керек. Жеке секторлардагы үйлөрдүн ордуна 5 этаждуу үйлөр курулуш керек. Бишкек тегерегине эч кандай жанакындай жеке үйлөр курулбаш керек. Ошондо ушу проблеманы чечкенге мындай жол алган. Рахмат, Кубат мырза. Кыскасы, бара-бара көмүрдөн баш тартыш керек деп атасыз, анан бензиндин сапатын жакшыртуу. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда.